Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, биз сот укук реформа боюнча жаңы жылдан баштап биз абдан талкуу жасап, биз токтом чыгарганбыз. Мына биз кече фракцияда талкуу жасадык, абдан терең талкуу жасадык. Мына башкы прокуратура, УКМК, министерстволор абдан көп иш жасап, мыйзам долбоорлорду иштеп чыгышыптыр. Ошо мыйзам долбоорлор бардыгы азыр өкмөттүн аппаратында жатат. Эмне ошол мыйзам долбоорлорду эмне туздап куруп жейби жаларды? Тезирээк алып келбейби бул жерге, бизге парламентке? Мына бизге ошо карап атканда бүгүн тергөөчүлөр бардык иш менен көмүлүп, ишти аткара албай калышты. Мына мындай айтканда сейфтерге батпай калды. Эртең 2020 жылга бюджетке ошо сейфти сатып алуу боюнча киргизип жүрбөйлүк дагы, сейф жетпей. Мына элдер канча наразы болуп атат, элдер. Ошол арыздар каралбай атат, ал жер тергөөчүлөр иштерди жасай албай атат деген, мына ошондой көп сөздөрдү айтылып атат. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, мына мен бул жерде протокол тапшырмас айтайлык, ноябрь айына ошол маселе тезирээк алып келгиле. Анткени жаңы жылга барганда биз көмүлүп калабыз, биз иштер менен. Рахмат.